Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз салыштырма, эрүүнүн салыштырма жылуулугу. Нерсеге энергия берип, аны катуу абалдан суюк абалга айлантууга болот. Мисалы, музду эритип, сууга айландырабыз. Мисалы үчүн, бул муз, көрүп турасыңар, муз. Демек, ушул музду эритип, сууга айландырып туруп кайнатсак, мынакей, кайра бууга айланат. Демек, анда заттын катуу абалдан суюк абалга өтүшү эрүү деп аталат. Демек, мында кээ бир кристалдык заттар төмөнкү температурада, кээ бирлери жогорку температурада эрийт. Мисалы үчүн, музду комнатага алып кирсек, эрийт. Ал эми ошол эле калай коргошунду эритиш үчүн анда ага көбүрөөк температура беришибиз керек. Мисалы үчүн, бул цезий 29 градус Цельсияда эрийт. Башкача айтканда, жылуу сууда эрийт. Ал эми натрий болсо, 98 градус Цельсияда эрийт. 98 градус Цельсияда эрийт. Башкача айтканда, кайнак сууда эрийт. Демек, анда биз жыйынтыктап айтсак, заттын суюк абалдан катуу абалга өтүшү катуулануу деп аталат. Заттар кандай температурада эрисе, кайра ошол температурада катуулана баштайт. Мисалы үчүн, муз эрип жатканда толук суюктукка айланмайынча 0 градус Цельсия температурада турат. Демек, муз 0 градус Цельсияда турат, толук эримейинче. Качан толук эрип бүткөндөн кийин температурасы жогорулай баштайт. Демек, жыйынтыктап айтсак, массасы 1 килограмм болгон катуу кристалдык нерсени эрүү температурасында суюктукка айландыруу үчүн канчалык жылуулук саны керек экендигин көрсөтүүчү физикалык чоңдук эрүүнүн салыштырма жылуулугу деп аталат. Эрүүнүн салыштырма жылуулугун лямбда тамгасы менен белгилейбиз. Лямбда бул эрүүнүн салыштырма жылуулугу. Эрүүнүн салыштырма жылуулугу. Демек, бирдиги бир жол бөлүнгөн килограмм. Демек, катуу заттарды эритүү үчүн канчалык энергия берилсе, катууланганда ошончо энергияны сыртка чыгарат. Анда формуласын жазып көрөлү. Q барабар лямбда көбөйтүлгөн М. Бул эрүүнүн жылуулук санынын формуласы. Эрүүнүн жылуулук санынын формуласы. Эми биз бул жерден лямбданы тапсак, лямбда барабар Q бөлүнгөн М болот. Бул эрүүнүн салыштырма жылуулугунун формуласы. Эрүүнүн салыштырма жылуулугунун формуласы. Эгерде биз бул формула боюнча жаза турган болсок, Q барабар лямбда көбөйтүлгөн М формуласынын жыйынтыктап айтсак, анда мындай болот экен. Эрүү температурада жана нормалдуу атмосфералык басымда алынган
эң массалуу нерсени эритүүгө зарыл болгон жылуулук санын эсептөө үчүн эрүүнүн салыштырма жылуулугун ошол нерсенин массасына көбөйтүү керек. Демек, эрүүнүн салыштырма жылуулугун ошол нерсенин массасына көбөйтүү керек. Биздин окумуштуулар Яхонтов менен Ногоев дүйнөдөгү эң бекем болоттун жаңы түрүн ачышкан. Бул болоттун диаметри 1 мм зым 200 килограмм массадагы жүктү көтөрө алат. Жана бул металл магниттик касиетке ээ эмес. Демек, бул жерде металлдарды эритүүчү заводду көрүп турасыңар. Демек, бул жерде металл эрип жатат. Демек, азыркы убакта биздин окумуштуулар металлды эритүү менен алардын куймаларынын бышыктыгын жана пластикалуулугун изилдешүүдө. Мисалы, болот, темир, никель зымдарынын касиеттерин жана алардын деформацияланышынын бекемдигин изилдешүүдө. Демек, азыр биз эрүүнүн салыштырма жылуулугу жөнүндө түшүнүк алдык.